Салам достор, сіздер менен мен Розбекова Чинара, BSC компаниясынын лидери. Азыр мен сіздер менен слайд менен азыр сабак өттүм эле, WhatsApp түрүндө SMS менен сүрөттөр жөнөттүм. Азыр эми видео кылып түшүргөнү азыр сиздерге түшүрүп жатам, караңыздар. Сиздер спонсоруңар каттагандан кийин SMS болуп сизге эмне SMS-иңерге түшөт да. Логин, пароль бул сиздердин ачкычыңар. Личный кабинеттин ачкычы. Кантип келет? SMS кантип келет? Мынакей BIC деп келет, мынакей караңыздар. BIC деп келет и логин, пароль жана код подтверждение деп келет. Мынакей логини 1 деп белгилеп койдум, парольду 2 деп белгиледим и код подтверждение 3. Бул номерлерди баардыгын дептерге түшүрүп алыңыздар. Андан кийин караңыздар, сиздер келгенден кийин сиздер эмне кыласыздар? Биринчи очередь Google'га басабыз да. Google'га басканда, мынакей Google бар ар бир эмеде да. Google'ду баскандан кийин сиздерге мындай поисковик чыгат да. Муну издейсиңер сиздер. Кабинет BIC деп издейсиңер. Мынакей кабинет BIC деп жазганда, ушинтип кабинетти издеп жазасыңар. Андан кийин сиздерге автоматтуу түрдө мына жерде страница входа деп чыгат. Мынакей страница входа деп чыкканды басасыңар. Мынакей бас деп койдум. Баскандан кийин сиздерге азыр мынтип логин, пароль жаза турган жер чыгат. Мына BIC логин, пароль деген жерге мынакей караңыздар, эмне 1 дегенде мына кызыл мен белгиледим. Бул жерге логин деп турасыңар. Мынакей логин, 2 деген жерге паролуңарды и войти дегенде басыңыздар. Мынакей жашыл болуп турган войтини басып калам. Мынакей караңыздар, экинчидегини басып жаздыңар. Баарын жазгандан кийин сиздерге мында автоматтуу түрдө личный кабинет ачылат. Эгер сиздер новичоксуз, дагы деле кабинетиңизди ача элек болсоңуз, анда сизге код подтверждение деп чыгат. Код подтвержденияга сиз эмне кыласыз? Сиз ногул башында келген, мынакей караңыздар. Башында келген мына код подтверждение деген 3 деген сандагыны жазып алыңыздар да. Ошону сиздер код подтвержденияга тересиздер. Мынакей. Анан кабинетиңер ачылат. Түшүнүктүү? Монтип кабинет ачылгандан кийин караңыздар. Бул жерде баардык информациялар бар. Корпустан басып, көрүп, эме кыла бересиздер. Могу жерде желекти басканда бул отчет болот. Отчетторду көрө аласыздар. Мында китепчени бассаңар силер каталогду көрө аласыздар. Азыр биз заказ жөнөтүүнү көрсөтүп берип атам. Ошон үчүн андан кийин биз личный кабинетти көргөндөн кийин эмне кылабыз? Биринчи бул китепти басабыз да. Китепти басканыңыздардан кийин сиздерге мынакей BIC жана Jafra деп чыгат. Мынакей Jafrага өтүү үчүн Jafrаны басабыз, BICга өтүүнү BICни басабыз. Түшүнүктүү? Бизде Jafra BIC каталогу бар. Андан соң биз кийинки бетке өтүү үчүн ылдыйга түшсөк болот да. Ылдыйдагы продукцияны көрсөк болот. Кийинкиге өтсөк болот. Мынакей кийинкиге 25 беткен бул жерде. Андан кийин биз мынакей эгер корзинага бассак, мынакей корзинага бассак, эмне болот экен? Биз продукцияны ала алат экенбиз. Мынакей автоматтык түрдө кетет экен. Бул жака кетет автоматтык түрдө. Значит, биздин корзинага кетип атат да. Андан кийин биз кантип биле алабыз корзинага кирди кирбеди? Бул жерде автоматтык түрдө бул жерде 1, 2 деп турат. Биз азыр 1 эле масканы салган үчүн 1 деп турат. Мынакей. Эгер биз дагы крем курсак 2 деп чыкмак да. Эгер биз 3 маска алсак 3 деп чыкмак бул жерде. Бул сиздердин дүкөндө андай айланып жүргөндө эле карап өзүңүздөргө керектүү продукцияны салсаңар болот. Мынакей силердин салган продукцияңарды. Андан кийин биз баардыгын корзинага салып текшерип чыгабыз. Удалить эте турган болсок, мына удалитти басып койсоңуз, башка продукциянын ордун алып алсаңыз болот. Кааласаңыз ушул кетирген продукцияларыңызды баардыгын текшерип, карап, балдарын текшериңиз, канча бал жасадыңыз. Мынакей мына жерде автоматтуу түрдө бал көрүнөт. Суммасы көрүнөт да, итого деп. Андан кийин мына жерде биз эмне кылат экенбиз? Баарын туура киргизгенден кийин оформить заказды басабыз. Оформить заказды басабыз. Басканда бизде эмне болот экен? Биринчи кадам келет. Эң биринчи кадам бул биз корзинаны сохранить деп басып коюшубуз керек. Андан кийин обычный заказ менен кетишибиз керек. Мынакей подарочный или обычный дейт. Жок, обычный заказ менен дейбиз. Анан вперёдту басабыз. Вперёдту баскандан кийин мынакей автоматтуу түрдө биз экинчи кадамга келдик. Экинчи кадам бул эң мынакей мына бул жерде өзүбүз биз офис тандайбыз. Офис өзүңүзгө жакын офис, например, менин офисим баардык Кыргызстан боюнча доставка кылат. Кыргызстан боюнча полный доставка кылып берем. Бул Майлусу 874 деп аталат. Мына жерде выберите тип доставки деген жерди басабыз. Эгер кимде ким уже тандап койгон болсо, уже сразу даяр болуп чыгат. Андан кийин бул жерде
бюро биосин тандайсыңар. Мынакей выберите тип доставки деп бюро биосин тандайсыңар. Анан кийин выберите бюро деген жерге басканда мынакей кайсы бюро Малюсу 874 дегенде мынын арасынан табасыңар. Мынакей Малюс 874-ге басасыңар. Баскандан кийин бизде мынакей даяр болуп чыкты бюро биосин Малюс 874 деди. Эми установитти бассаңар, булар любимый бюроңорго туура түшүп калат да. Любимый бюрону тандап койгон болосуңар. Андан кийин любимый бюро эгер сиздер уже нурун тандап койгонсуңар, уже эмне даяр болуп чыгат. Вперёдту басасыңар. Мынакей вперёдту баскандан кийин бизде эң негизги 3-чү кадам чыгат. 3-чү кадам бул аябай бул жерде кунт коюп, жакшылап текшерип, карап кетишибиз керек. Себеби биздин белектерибиз, шак подаркаларыбыз, комплименттерибиз, жана да бул жерден каталог алсак болот. Бул жерде дагы көптөгөн акциялар чыгып калышы мүмкүн. Канча сомдон келет, канча рубльдан келет, мынакей көрүңүздөр подаркалар да. Эгер биз мынакей мына жерде мен парфюм алгым келди. 2 парфюм 600дөн. Элестетиңиздер, сонун эссенциаль бантиги менен сонун парфюм. Андан соң мынакей брошюра алсак болот. Шаговый набордун немеси да, инструкциясы. Андан кийин бул сизде комплимент. Азыр 150 балл. Эмне үчүн мен 150 балл жасадым? Себеби дегенде мен 2 бат алгым келди. Белекке 1 рубльга. Караңыздарчы, сонун 2 батты мен для женщин деген мага керектүү витаминдерди мен караңыздар 1 рубльга алып атам. Азыр булардын баасы 800-900 рубльдан турган баттарды мен караңыздар. Каталог баасында вообще 1000 канчадан да. Мен буларды 1 рубльга алдым, элестетиңиздер. Эми мен корзинага басышым керек болот. Корзинага басканда бул жашыл болуп калыш керек. Караңыздар, мынакей. Корзинага басыңыздар. Эгер баспасаңыздар, подаркаңа кошулбай калат. Мынакей. Мен басканым үчүн жашыл болуп чыкты. Мага келе турган белектердин баардыгын калтырбай баардыгын салдым. Эгер мен салбай койсом келбей калат, ошон үчүн салыңыздар. Мынакей жашыл болуп калды, көрдүңүздөр. Мен 2 духи алдым, листовка алдым, 2 бат алдым подаркага. Бул жерде кийинки айда берилет дебейт, бизде сразу берет белектерди. Өтө сонун. 3-чү шагты мен жакшылап баардыгын алдым, кунт коюп. Андан кийин караңыздар. Тадам, белектер. Белектерди мына кантип билебиз белек экенин? Мына жерде белек болуп турат. Подарочный болуп, сүрөт кызыл калды. Значит, белектериңиз баардыгын списоктун ирети менен канча сомдон келип атат, эмнени заказ кылдыңыз, баардыгы туура эле келип атабы, баарын текшериңиздер мына жерде. Текшерип чыгыңыздар. Андан кийин караңыздар, баллын текшериңиздер. Сумма к оплате. К оплате деген жери бул силер төлөй турган рубльыңар болуп эсептелет. Мына жерде балл, эң акыркы балдар. Балл эң ушул жерде текшерилет. Канча балл жасаганыңыз эскерте кетейин, 1 баллыңыз сиздики 30 рубльга барабар. Ошондуктан караңыздар. Эгер биз 100 балл жасасак 3000 болот да. Түшүнүктүүбү? Андан кийин мен почти как 200 баллга чейинки жаздым, ошон үчүн менде 6000 болуп атат. Эми караңыздар, сохранить сөзсүз түрдө басыңыздар. Сохранить баскан түрдө мынакей сохранить басыңыздар сөзсүз. Ошондо гана заказыңар кетет. Болбосо кетпей калат. Сохранить басыңыздар. Баскандан кийин автоматтык түрдө мондай сизге заказ номер берет. Компания заказ номер берет. Ушул заказ номерди силер сактап коюңуздар, жазып коюңуздар. Дагы эмнени жазып коюңуздар? Мен канча төлөшүм керек экен, төлөмгө канча болду? Мына жерде төлөмүңөрдү жазып койгула. Андан кийин баллыңарды жазып койгула, канча балл жасадым мен бул айда, кийинки айда дагы чтобы акцияларды көрүш үчүн да. Мен эмне ала алам 150 баллдан өйдө жасаганым үчүн мен шак набор подаркамды кийинки айда 1 рубльга ала алам. Вообще сонун. Андан соңку дагы мен любой продукцияга 50% скидка ала алам. Андан кийин но рубльыңарды канча төлөмгө билип алгандан кийин, жазып алгандан кийин мага байланышасыздар. Мынакей. Мага байланышасыңар, мага муну жөнөтөсүңөр. Мага ушуну скриншот кылып жөнөтсөңөр болот, же болбосо номер заказыңарды жөнөтөсүңөр. Фамилия атыңарды, каяка доставка кылыш керек и төлөмгө канча төлөшүңөрдү жазсаңар болот. Андан кийин мен өзүм силерге единицага тарсалам десеңер, мен единицага номер берем силерге. Так мынакей 50 сомго, любой время 50 сомго терминалдан салып, чекти обязательно сүрөткө тартып жөнөтүшүңөр керек болот. Номер заказ менен чогуу жөнөтүшсүңөр. Мынакей. Андан кийин мынакей Разбекова Чнара, фамилиям, банктан рубль салсаңар дагы болот, кааласаңар сом салсаңар болот. Курс бизде өзгөрүп турат. Курс менен карап салсаңар болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик.